Оңтүстүк Кореянын Samsung компаниясы Galaxy Note 7 аттуу чөнтөк телефондорун дүкөндөрдөн кайтарып алды. Буга чейин бул телефондордун батареялары электр кубатына толуп жатканда жарылып кетүүдө деген кабар тараган. Өткөн айда 10 башка мамлекетте сатка коюлган телефондор артка чогултулууда. 3 австралиялык аба компаниялары коопсуздукка таянып, бул телефондорду учакта колдонууга тыюу салды. Pokemon Go аттуу оюнду чиркөөдө ойногон орусиялык жаран 5 жылга абакка кесилиши мүмкүн. Видеоблогер Руслан Соколовский диний ишенимдерди мазактады деген айыптоо менен камакта отурат. YouTube баракчасында 300 миңден ашуун көрөрманы бар Соколовский буга чейин Орусиянын православ чиркөөсүн сындап видео чыгарган. Ал айыптарды четке кагып келет. Орус аскер күчтөрүнө кызмат өтөгөнү кошулган 2 робот. Москва шаарындагы Армия 2016 аттуу курал-жарак көргөзмөсүндө Федя менен Гоша алгачкы жолу эл астына чыкты. 2 робот аскердик операцияларга катышпайт, алар жоокерлердин көңүлүн ачыш үчүн жасалган. Адистер Федя менен Гоша сүйлөшкөндө жакшы көрөт дешет. Лондон шаарында Джеймс Бонд көркөм тасмасынан алынган жабдык ачыкка чыкты. Заманбап футуристик дрон кеме саатына 100 чакырым ылдамдык менен жүрө алат. Британиянын деңиз флотунун айтымында 360 градус камера, GPS система жана радар менен камсыздалган кеме субмаринага каршы күрөш жүргүзө алат же чалгын операцияларына колдонсо болот.